Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жөнөкөй жана татаал заттар. Бүгүнкү сабакта жөнөкөй жана татаал заттар жөнүндө маалымат аласыңар. Алардын молекулалык түзүлүшүн аныктайсыңар. Жаратылыштагы заттарга байкоо жүргүзөсүңөр. Француз химиги Антуан Лоран Лавуазье химияда белгилүү болгон заттарды жөнөкөй жана татаал заттарга бөлгөн. Жөнөкөй заттар бир түрдүү атомдордон турат. Мисалы, жөнөкөй зат көмүр, көмүртектин атомдорунан, жөнөкөй зат темир, темирдин атомдорунан, жөнөкөй зат азот, азоттун атомдорунан турат. Химиялык реакцияларда бир нече башка заттардын пайда болушу менен ажырашы мүмкүн эмес. Татаал заттар ар түрдүү атомдордон турат. Мисалы, жездин 2 оксиди, жездин жана кычкылтектин атомдорунан турат. Темирдин сульфиди, темирдин жана күкүрттүн атомдорунан турат. Химиялык реакцияларда бир нече башка заттарды пайда болушу менен ажырайт. Балдар, темир менен күкүрттүн өз ара аракеттенишүү тажрыйбасына көңүл бөлөлү. Темирдин таарындысынан жана күкүрттүн порошогунан алып, пробирканын түбүнө салып, ысытабыз. Isытканда реакция жүрөт экен да, жаңы зат алынат. Жаңы затыбыз темирдин сульфиди. Эми пробирканы талкалап, түбүндөгү аралашманы магнитке тартабыз. Магнитке тартылбайт. Алынган затыбыз жаңы зат. Ал баштапкы касиеттерин жоготуп, жаңы зат алынды. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма. Жөнөкөй жана татаал заттардын формулаларын бөлүп жазгыла. Жөнөкөй заттарды металлдар жана металл эместерге бөлүп жазгыла.